Даржол, ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Стефан Лонут Коман, Румыния жана Айбек Токтогул уулу Кыргызстан. Бул эки балбаныбыз азыр 65 килограмм салмак чембирдигинде эркин күрөш боюнча 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпионатында 8-1 финалдык баскычта күрөшөт. Накей Айбек Токтогул уулу көк трикочон балбан, ал эми анын атаандашы Коман тешел түрдө кызыл трико менен килемге көтөрүлгөн. Азыр мынакей эки балбан тең мүмкүн болушунча активдүү болууга аракетин жасап жатат. Бул Коман аттуу румыниялык балбан дагы ошол кум үстүндөгү күрөш боюнча абдан чебер балбан экен. Ошол жакта кум үстүндө өткөн дүйнө чемпионатында ийгилик жаратыптыр. Кум үстүндөгү күрөш боюнча. Андан сырткары классикалык күрөш боюнча мына биз көрүп жаткан маттын үстүндөгү күрөш боюнча дагы жаман эмес ийгиликтери бар. Азыр активдүү болууга чакырып жатат ортодогу калыс. Bir минут 15 секунда убакыт өттү. Жана азыр Команга бир аз активдүүрөөк кыймылда деген бир белгини берип жатат ортодогу калыс. Айбек Токтогул уулу эми албетте чапчаңыраак күрөшүшү керек. Биз көрдүк Айбекти абдан мыкты көзөмөлдөй алат, мыкты коргонуп алат. Алды эң башкысы жакшы сезе билет. Ал мезгилде мынакей азыр румыниялык балбанга экинчи эскертүү жана 30 секундалык мерчемделген убакыт берилет. Ошол убакыттын ичинде Коман упай алышы керек. Байкай туралы азыр Айбек Токтогул уулу алды. Көзөмөлдөп күрөш алып барууда. Командын бутка кирип аракети оңдон чыккан жок. 2 секунда 1 жана 1 упай азыр Айбек Токтогул уулуна кетет. 1-0 эсебинде Айбек Токтогул уулу азыр биринчи бөлүктө алдыга чыгууда. Атаандашы балким кандайдыр бир деңгээлде техникалык жактан өтө күчтүү деп дагы айта албайсың, бирок абдан физикалык жактан мыкты даярдыкта келген балбан экен. Ошондуктан азыр Айбек Токтогул уулуна кыйын болууда көп ойлоп ал. Биринчи күрөшүндө Айбек жаштар арасында дүйнө чемпиону, 23 жашка чейинкилер арасында быйыл Европанын чемпиону болгон украиналык балбанды утуп алды. Эрик Арустамян аттуу балбанды. Арушанян кечиресиздер. Мынакей азыр 8-1 финалдык баскычта румыниялык балбанга каршы күрөшүп жаткан кезде. Румыниялык балбан биринчи күрөшүндө бельгиялык атаандашын утуп алган экен. Биринчи бөлүктө Айбек Токтогул уулу дагы Командагы жартаарлык көзгө толумдуу ушундай бир чабуул болду деп айта тургандай жүрүш жасаган жок экөө тең. Жана азыр тынуудан кийин күрөштү андан ары жалгаштырат. Эсеп өзүңүздөр байкап турганыңыздардай 1-0 Айбек Токтогул уулу атаандашынын пассивдүүлүгүнөн кийин ушундай упайды алууга жетишти. Дагы да болсо активдүүлүктү күчөтүп, ушундай эле бир деңгээлдеги күрөштү уланта бериши керек Айбек. Эгерде бул атаандашын утуп ала турган болсо, эми ошондой бир тилек кылып, ниет кылып туралы, анда Айбек ирандык балбанга каршы кескелет. Туркия же ирандык балбанга каршы кескелет. Бир сөз менен айтканда күчтүү атаандаш күтүп жатат Айбекте.
Күрөш андан ары жалгашат. Экинчи 3 мүнөттүк. Жана Айбек Токтогул уулу эми активдүү аракетинен жазбашы керек. Упай алышы керек мүмкүн болушунча. Бутка кирүү аракети азыр окшошпой жатат. Ойду топтоп туруп бутка кирүү зарыл азыр Айбекке. Ой жакшы. Азыр атаандашым оң тараптан жазгырып, сол тараптан бутуна кирүү аракетин көргөн. Айбек абдан активдүү болуп жатат, ошондуктан экинчи эскертүү азыр Команга берилүүдө. Тагыраак үчүнчү эскертүү бул. Дагы бир эскертүү ала турган болсо, Команга 30 секунда мерчемделген. 30 секунда мынакей берилди. Чындыгында бул жерде секундомерди койгондор кыргыз балбанына жардамдашып кетти деп айтсак да болот. Болбосо Коман жакшы бир чабуулду баштап бара жаткан болчу. Ошо техникалык себептерден улам ортодогу калыс ышкырууга аргасыз болду. Коман 15 секунда анын убактысы кетип жатат. Ошондой эле активдүүрөөк кыймылда деп азыр Айбек Токтогул уулуна дагы ортодогу калыс белги берүүдө. Жакшы. Экинчи упай Айбекке кетти. Дагы да болсо Айбек азыр активдүү кыймылдап жатат. Ушунусунан жазбастан күрөштү уланта бериши керек Айбек. Иштеш керек азыр Айбек. Абалды издеп табышы керек. Абдан бир коргонууга ыктаган күрөш орун алып жатат деп айтсак да болот. Балбандар өтө туюк коргонуу менен күрөш өткөрүштү. Мынакей 1 мүнөт калган учурда алаксыбаш керек Айбек. Аз жерден алаксып мынакей атаандашы чабуулга чыгып кете жаздады. Айбек азыр кармады. Кырк секундадай убакыт калды. Айбек коргонуп коюш керек эми. Бирок эркин күрөштө коргонуш кыйын. Мүмкүн болсо бир 4-0 эсебинде, 3-0 эсебинде алдыга чыгып алса, ошондо абдан ыңгайлуу абал жаралмак Айбек үчүн. 20 секунда убакыт, ал ортодо жакшы бутка кирген Коман. Бирок Айбек коргонуп кетти. 15 секунда Айбек. 15 секунда ал мезгилде Айбекке дагы эскертүү берүүдө. Айбекке да эскертүү берип, атаандашына бир упай берди. Айбек көп качып күрөшүп жатат деген пикирде ортодогу калыс. Жана андан арбуланат. 10 секунда. Айбек кармап кой эми. Айбек экинчи ирет күрөшүндө мына ушул акыркы секундаларга чейин абдан ушул чоң чыңалууду өткөн күрөштү көрсөтө алды. Азамат Айбек коргону алды. Биздин эркин күрөш боюнча экинчи балбаныбыз мынакей чейрек финалга чыгып жатат. Буга чейин Эрназар Акматалиев чейрек финалга чыккан болчу.